ал кезде жоқчылық кез. Кечине киребиз дедик. Макул деп. Кубанычтуу, бактылуу күндөрүңдү ата-энең көрсө деп ар дайым тилек кылат экенсиң. Тарынышып кетсек үйдөн анда Элмира деп сал. Мен мактанбай эле коеюн. Менде жок деп айтпайм эми. Азыркы шаардын балдарынын эби жок. Мен өзүм жетпей калган нерселерге балам жетсе экен деп ата-эне тилейт экен да. Бизде бар бирок эмне жок дейбиз. Кыргыздар ушунчалык тоо келчибиз да. Аял кишинин жаңылып алганы өтө жаман. Кээ бир эркектер болуп достукка бекинип тура албаган. Эч качан досту сатпайм. Мен сөз берсем сөз түрдө аткарганга аракет кылам. Өлгөндөн коркпо. Өлүктөн коркпо. Тирүүдөн корк деп коет эмеспи? Салам достор, Атажан Назира Бердиоголова биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биздин дан программабыз бүгүн абдан ысык болот, анткени абдан күчтүү жана өтө таасирлүү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Байкем келди. Бүгүн бизге фонарыңызга балык кууруп берем дейт. Чармачыл кече уюштуруп жатыптыр, алтындарым. Барыңыздар ошол кечеге чакырабыз. Эфирдин алкагында алып концерттик программада эмнелер бар жана ким жөнүндө кеп болуп жатат. Сиздер экран аркасында туруп азыр абдан күтүп атсаңыздар керек. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, мен эң жакшы көргөн актер Байкем Чыңгыз Мамай. Кандайсыз Байкем, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат. Канча жылдар? Рахмат алып. Канча айлар өтү дегендей. Рахмат. Жакшы жүрөсүз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Учурдан пайдаланып, сиздин көрүүчүлөрүңүзгө, көрөрмандарыңызга бир салам жолдосоңуз, анан биз маегибизди баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Жалпыңыздарга ошол өзүмдүн атыман салам айтам, жана үй бүлөмдүн атынан аманчылык, Кудайга шүгүр. Баягы Кудай деген кур болбойт демекчи, Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Мынакей биз билебиз, сиз нарындык экенсиз, бирок ошол учур убакытына байланыштуу. Достор, бүгүн бизге Чыңгыз агай бир өз колу менен балык кууруп берейин дейт. Макул дедик. Эми биз ашканада Чыңгыз Мамаев кандай жөндөмү бар экенин чогуу көрөлү. Бала кезде барбы? Ушул барып өзүңүздүн классташтарыңыз менен же көчөдөгү балдар менен тамтыңып ойногон балык кармаганыңыз же мергенчиликке чыгат элеңиздер? Мергенчиликке да чыкчубуз, балык да кармакчубуз. Мен балык кармаганды аябай жакшы көрөм. Өзүм нарындык болгон менен балыкты аябай жакшы көрөм, сүйөм десем болот да. Менин эң бир сүйүктүү тамактарымдын бири. Эмнеден балыкты жакшы көрөсүз? Билбейм, мен өзүмдүн атам балыкты аябай жакшы көрчү эле да. Анан мүмкүн ошол себептен деп ойлойм да. Балыкты мен аябай сүйүп жейм, кайсы жерде болбосун. Биринчи балыкка кошулган эттен мурда балыкты жакшы көрөм десем жаңылышпайм. Ал кезде мисалы мен билем, жана кичинекей кезибизде апам балык берди, аябай кооптонот элек. Бирок ал кезде балыктардын билесиз, жанагы ичинде кылкандары деп коет го, аябай көп болчу. Азыркы балыктарда эми андай кылкан деле жок. Бул кичинекей балдар деле жесе болот, мындай кооптонуу жок. Ана ал кездеги балыктарды аябай кылкан көрүп билесиз, эсиңизде барбы? Эсимде бар. Себеби дегенде биз Нарын сууга барып, Нарын дарыясына барып балык салчубуз. Шараккан сууда аябай таза. Бизде маринкалар көп эле. А кезде тимеле сары жон, чоң кулач келген чоң мындай. Мындан артыда балыктар бар эле. Анан биз барып салып, кармап, көп эле жолу балыкка барганбыз. Ошондон улам туура айттыңыз, маринканы абдан кылканы көп болот. Бирок балыкты жакшы көргөндөр маринканы аябай жакшы көрөт. Анткени маринка деген өтө даамдуу балык. Мисалы үчүн форельди көпчүлүгү форель таттуу даамдуу дешет го, бирок мындай балыкты жакшы билгендер маринка даамдуу деп маринканы көп жешет. Анан апамдар ошо биз кармап келген кезде ошо кылканы көп деп ичинде коркчу да, коркуп анан кыскасы балыкты жакшы эле кармадык, жакшы эле билем. Окуялар барбы ушул жанагы балалык кезде? Балдар менен тентек болуп ойноп жүргөнүңүз? Эми анда Назирка балык куруу дегенден кийин балыгыбызды баштап коелу. Алгач май куялы, майыбызды куялы, акырын. Баарын эле куя берет окшойм. Балыгыбыз чоң экен. Балыгыбызды кууруп атып эми кичине ыссын. Анан кандай болду окуя? Анан мен анда бир 3-4 класспы же 5-6 класс болушум керек эле. Нарын сууга барып балык алган, анан кеч-кече мындай айлампа деп коет да, суу айланып туруп калат. Анан ал жерден алсаң кичине эмеле кичиирээк балыктар түшөт. Шар суудан чоңураак балык түшөт. Анан кеч-кече ал жерде алып отурдум да, анан
эмнегедир мындай чоң мындай кечмелик бар, ошол эки жак мындай бөлүнүп аткан жеркен да. Ошондон өтүп барып анан шар сууга салгым келди да. Анан биз көпчүлүк билбейт болуш керек. Чичирканакка Маринка аябай жакшы түшөт. Чичирканакты ошо кайырмакка акырын тизип курттай кылып илеп аласың дагы, анан ошону менен бир тал чичирканакты баягы сындырып алдым дагы, анан наркы өзгө өтүп кеттим. Наркы өзгөсү нарын сууну кечип наркы эмес, бир бурулуш кайрылышынан өтүп анан чоңураак сууга салганда, анан салып ийген кезде эле дароо эле балык түштү да. Эки балык түштү, чоң балыктар. Анан тартып келатсам эле биздики таштак да. Анан баягы грузду дагы таш менен салабыз. Баягы агып келип анан тартып келатканда ташка таш илинип калды, анан чыкпай турат, эки балык менен салаңдап турат. Эптеп атанан иши кылып балыкты чыгарып алдык. Анан кайра салдым, дагы чоң балыктар түштү. Анан кантип кечигип кеткенин байкап калдым. Анан үйгө кетиш керек. Жол алыс. Жөөдө баргам. Кандай жашта элеңиз анда? 6 класс болсом керек ушундай. Анан жанагы өткөн суудан эмнегедир мындай неме менен өтүп кеткем. Кечинде күйгүм талаш болгондо уже коркунучтуу боло баштайт экен да. Сууну кечип агып кетемби? Агып кетсем, капкара болуп, башкача болуп анан агып кетпеймби деген коркунуч болуп, кантип өтөм деген ой келди. Анан барып өтүш керек да. Анан эптеп атып өткөм да, ошондо бир коркком да. Ушундай окуялар болгон. Ап келип, ал кезде жокчулук кез, балык куурганга май жок. Ошондой бир убакыттар болот эле. Анан курук атып эптеп бирдеме кылып жегенбиз иш кылыпчы. Ошол эсте калган күндөрдүн бири да ошол. Мектепте өзүңүз тентек бала элеңиз, кандай элеңиз? Коомчулуктун ичинде, балдардын арасында. Эми бизди ата-энебиз тартипке жакшы эле көндүргөн. Эми тартип десе балдар менен чачын чели темшуң менен башкача жүрөсүң, оюн тамаша менен жүрөсүң. Мектепте мындай эми өтө тентек деле болчу эмесмин. Өтө жоош да эмес болчумун. Балдардын арасында мындай өзүмдүн авторитетим жакшы болчу. Ошол авторитет менен жүрчүбүз. Айтчубуз. Тентек кылчу жерде балалык кезде топтак жоош болуп жүрө албайсың да. Тентек кылчу жерде көйлө мушташканбыз. Мушташасың. Бала чакта мушташы жок, оюну жок, өтпөйт негизичи. Анан эркексиң да. Эркек болгондон кийин көйлө мушташканбыз, мушташчубуз, ойночубуз. Баары болчу. Бирок жалпы жонунан тартиптүү эле болчумун. Тартиптерибиз тартиптүү болчумун да. Жакшы окуучумун, мисалы үчүн. Азыр мына жай мезгили эстеп кеттим. Агрот урулукка кирчиңиздер беле? Кошун. Албетте. Нарында чынын айтканда баягы Күмөндөр экенибиз айтмакчы, алма айдап койгон кишилерди аны ким эле Мичурин деп бизде бери нарында 3-4 үйдө эле алма бак бар эле. Бирөөсү Токтогул атабыздыкы, бирөөсү Абдназар деген атабыз бар эле, анын алма багы көп эле. Токон агайдын үйүндө алма бак бар эле. Анан Ильяс деген менин атамдыкында. Анан Токтогул атабыз ошол малчы эле, ошол көпчүлүк убакта малга кетчү да тоого, анан үйгө каралбай калчу. Ошол убактарда анан баары деле ошол кезде баягы адет деген бар. Всё равно коркчубуз. Киши жок болсо деле коркчубуз да. Анан түнчүндө уурданып барып анан балдар ошо айылдын балдары барып анан ууруга кирерлик да. Анан алып жеп. Көк кезинде эле бышада элек, бышканга да күтпөйсүң. Көк кезде өтпөйсүң. Мен эски кирди синем экөөбүз жана орустардын огороддору окумуш болот го. Бир чөбүзбөй көчөркө. Жана Колпунай деген окумуш го. Анан кийин көрүп калдык, укмуш бышып атыптыр ким элечи. Анан кийин кечине киребиз дедик. Макул деп экөөбүз. Анан экөөбүз жанагындай бир кичинекей тазик деп коет го, ошолорду алып кирдик. Ушундай жулдукта ойлодук, укмуш деп чыктык деп. Анан кийин түн жамынып үйгө кирдик. Үйгө келип карасак, жалаң кырып түзөп. Бир кызыл жок деп. Эртеси сиңдим кот. Внимательно жакшылап карап коюп турчу, кайсы кандай бар экен дейт да. Ай, ал кездер сонун, Нарын эсе эсиңизге эмне түшөт? Тулуу өскөн жерде дайыма сагынасың баягы. Тулуу өскөн жердин кичинекей сүрөтү дайыма жүрөгүңдө жүрөт дейт го.
Анан ошол сыңары нарында айылда истегендерине ошол айылда жүргөн багалча, айылдагы ошол учурдагы кошуна колоңу, коңшуларың, ошол кездеги агаларыбыз, жеңелерибиз, эжекелерибиз ошолор эске келет. Биз ойногон жерлер, биз бала кезде кой кайтырган ошол жерлер, талаалар, ойногон жерлердин баардыгы эске келет да ошол. Кайсы жерде ойноп, торпок кайтарчусуң, кой кайтарчусуң, ошонун ортосунда ойнопчубуз. Анан көгүшкө кармаган кездерин, баягы өңкүрлөрдү кирип алып, көгүшкө кармап, аны бышырып жегендерин, жанагы сөздүн башында айтып кеткендей балыкка баргандарың, мергенчиликке да чыкчубуз. Анткени себеби биздин жаныбызда мергенчилер жашачу. Биринчи кезекте ата-энең эске келет, эки каршы ата-энем көз өтүп кеткен, айылда истегенде ата-энем эсиме келет. Айыл деген жакшы нерсе го. Айылдын биримдиги, айылдын ынтымагы, айылга барсаң, ата-энем бар кезде, студент кезде, Лаз деген автобустар бар эле. Ошого түшүп алып, каникулга кетип баратканда, жүрөгүң лакылдап, айылга жеткене калганда, ушундай бүкүлдөп, жүрөгүң уруп, мына жетем, уже айылдын чекеси көрүнө баштаганда жетпейсиң го. Анан барып анан ата-энең баланчасында келем деп айтып койгонсуң, жоосу билбей барып каласың. Ошол учурлар, ошол мындай сюрприздер көп болчу го. Барып калсаң, анан жетине алышпай байкуш ата-энелериң кучактап өп, анан коюн союп, козусун союп, ошол күндөр дайыма эске келет. Апаңыз сагынган окшойт да? Апамды сагындым, эми айла жок сагынганда байкуш. Жакшы күндөрүңдү, кубанычтуу, бактылуу күндөрүңдү ата-энең көрсө деп ар дайым тилек кылат экенсиң. Алдай нерселер менде тилекке каршы болбой калды. Эми азыр көптүр ошо жакшылыгым болсо, бир туугандарым менен бөлүшөм, жакындарым менен бөлүшөм. Анан ушундай чоң нерселерде эли журтубуз менен бөлүшөбүз. Ошондон кичине баягы эме алып калабыз да. Апаңыздын кайсы сөзү эсиңизде калды депсиз? Апам айтты. Апам бизге тарбияны аябай берди. Аябай берди. Апамдын ар бир сөзү кулагымда. Дайыма жакшы жүр, таза жүр, пакеттүү жүр. Дайыма тазалыкка көңүл бөлөт эле апамча. Чыңгыз дайыма жанына платочка алып жүр деп, илгеркиде тартипта платочка алып жүр. Кишинин көзүнчө мурдуң тартпа, тигинтип сүйлөгө, минтип сүйлөгө, сылык сүйлө, мындай бак, үстү башыңды дайыма карап жүр, бутуң чаңдатпа, сүртүп жүр, чачыңды тарап жүр деген ушундай чачын ушу тазалыкка атам дагы апам да аябай анан жакшы сүйлөгөнгө аракет кыл, илим алганда аябай жакшы неметчи да апамча. Анан туура сүйлө деп ушул сөздөрдү көп айтчу. Ордуңду билип жүр, өзүң ордуңа отур. Апам аябай көп тарбия берди. Бул энеден көп тарбия өткөн үчүнчү. Атабыз эми жалпы жонунан айтчу, жакшы болгула депчи. Анан основной тарбияны эне берет экен. Ошондон энем бизге аябай жакшы тарбия берди. Эмкаңыз балдарга кандай тарбия берип атат? Эмка аябай баласак. Ошо эмка деген сөзүңүзгө бир кошумчалап кетейинчи. Эмне үчүн Элмир эжем эмка? Бул эми студент кезде коюлуп калган аттар болчу. Мен деле көпчүлүгү баягы Чыңгыз же болбосо Алыкул деп атайт. Бирок мен үйдө Чикамын. Чика дейт. Себеби группалаштарыбыздын бардыгы немедечи да. МК, Чика, Джипа деген ушундай мода болсо керек да. Ошондон МК болуп калган. Анан мен деле ушул МК деп МК деген жагат мага. Если бирибиз кичине тарынышып кетсек үйдөн, анда Элмира деп салат. Элмира деген уже тарынып атыптыр дейт. Ошондон Чыңгыз же болбосо Элмира деп айттырбаганга аракет кылабыз да. Айтты эле бүттү. Анан эмкаңыз кандай апа болуп атат? Ошол жөнүндө кеп. МК жакшы апа. Жакшы мама.
себеби дегенде аябай баласак. Ушунчалык баласак. Мен апам деле анчалык баласак эмес болчу. Мындай тартипке жакшы үйрөткөн менен оор басырыктуулук менен неме берчү да. Айымка чыйпылдай берди. Чыйылдап эле мурт жаналык албай. Мен да шаштым кетип калат да алдына эрткендечи. Ошондуктан жанакы эмканы кичине күлүп болсун. Малдын ичинде болот. Талаак айдай ийесиң. Талаак айдай ийесиң дагы. Анан жаңы тууган уйлар, жаңы тууган койлорду талаак айдай ийесиң. Кайра келет да. Азапта кайра койсоң кайра келет да. Элмира ошондой баласак койлор да. Же баласак уйлардай ушундай да. Кайра келет да. Эч качан таштабайт. Таштап коелду десе такыр ишенбейт. Эч кимге да ишенбейт. Ушундай эне да. Мындай сүрөттөп айтсак ушундай Элмира. Аябай баласак эне. Муз бышты, Назирка. Акырын. Мен эми шындыкты айтканда мен мактанбай эле коеюн. Жок, мени кошортам жок. Ата деген ушунчалык бийик нерсе экен да. Мен айтам. Менин атам кыйын болчу экен деп айтам. Кыйын болчу деп айтам. Себеби дегенде мен ар кимдин атасы өзүнө жакшы го. Эмнегедир бизди тарбиясы, атамдын тарбиясы мага жагат да. Азыркы күнгө чейин жагат. Атам ушунчалык оор басырыктуу, сүрдүү, каарлуу, салмактуу, мындай чыныгы бир эркектик мүнөз бар болчу атамда. Менде жок деп айтпайм эми. Ар кимдин баласы атасынан коркот дегендегидей окшойт да. Сыйлайт дегендей. Анан менден деле бирок ушундай жазган турушат менин балдарым. Ар дайым айтам, балдарым жакшы болула, коомго пайдалуу балдардан болула, элдин керегине жарай турган балдардан болула. Мен силерди көрүп, мен сыймыктангандай болоюн. Менин атыма жаман сөз айтышын мен каалабайм. Эмгекти сүйгүлө, жалпоо болбогула. Биздин ата энебиз ушинтип үйрөттү. Ушул жок да, ушул жок. Мисалы үчүн мен атам айткан нерсени ашыр менен акырынга эмнегедир далбаттанчумун да. Прям чарчап калганга чейин иштечүм. Чын. Анан мен бир туугандарым деле мындай тастайт да. Могу жерде казып картошка айдаса мен андан көбүрөөк айдачумун. Атам молодец деп койсо элечи. Деп жейтин албай, кубанып. Атам ошол сөз мага ушундай канет болчу да. Эмнегедир атамды мотивация да ошо. Менин балам молодец, азаматсың деп койсо эле, жыргайым десең ушу чарчаганга карабай иштечүмүн. Сиздин балаңыз? Менин балам менен деле иштеп калып атам, ал деле аракет кылып атат, эби жок. Азыркы шаардын балдарынын эби жок. Кеп ушул шаарда өсүп калгандыктабы, же кеп ушул биздин балдарыбыз бир башка коомго бир эмеге төрөлүп калган себеппиз. Эки жагында тең бар да, эки жагында тең бар. Азыркы балдар чынында бизге мүнөздүү эмес немеде, мүнөздүү өсүп атат да. Биздин убактарда ошол биздин чөйрө башка болчу. Мен эле эмес, ошол убактагы балдардын баардыгы ошондой болчу. Эмгекчил болчубуз. Биз өзүбүздү мактабайлы. Балдардын баардыгы түйшүккө көнгөн, түйшүккө чыдамкай, эмгекке чыдамкай, эрте турган, кеч жаткан, ошол эле учурда окуусуна да жетишкен, ата энени сыйлаган, урматтаган, ар биринин өзүнүн нерсенин өзүнүн орду бар, ушундай балдар элек да. Азыр болсо эми чынында азыр бир жалпоо поколение өзүн аябай сактайт. Өзүн аябай коргойт. Анан ойлоп кетем мен баягы заманга жараша эл өзгөрүп турат окшойт. Замандын талабына жараша өзгөрүп окшойт деп калдым баягы. Арабтарда бир жакшы неме бар го. Менин чоң атам төбө минди, биз Мерседес миндик. Биздин балдарыбыз самолет минди дейби. Эми андан кийинки поколение кайра төбө минет дейт да. Жакырчылыкка келет. Себеби дегенде баягы эмгек түшүп тартпаган адам ал сөз түрдө жакты болот. Эмгектин баркын билбейт. Баасын бул эле мунун эч нерсенин баасын билбей калат да. Биз ар нерсенин баасын билебиз. Жоктун да билдик, барды дагы билдик.
жанагы атаңызга окшоп мындай болуп кетчүлү, мындай учурларды келе шыргыткан. Коксаксыздар. Атамдабы? Атамда андай болгон жок. Апаңызда болду. Апамда да болгон жок. Таяк жебей чоңойдуңуздар. Мен таяк жеген жокмун. Атамдын көз карашына эле окшойм. Мен просто Назира өзү таяк жеген. Мен таяк жеген жокмун. Атам көз карашына эле ошо аябай коркчумун. Уже чапсам мен анда ыйламак болушум керек да. Жо биздики көз караштан да коркпой жатпайбы? Кандай? Билбейм анда. Эмне болот? Атам билбейм сүрдүү эле. Аябай сүрдүү адам болчу. Анан мен ал чапканга жеткизишмесин өзүм эле. Чапса турбу жаман болушун билчүмүн. Ошондо улам эле. Демек жакшы ата болгонго аракет кылып жатсыз, э? Чыңгызбайке, мындай суроо менде да пайда болуп калды. Сиз азыркы учурда вот мына мурданкы күндөгү меме Назира суроо берди да сизгечи, ата-эне кандай урушту эле урушкан жокпу. Азыркы учурга биздин балдарыбызга ошо кандай тартип бергенге меме деп айтып көрөсүз. Баланы негизи мен колдон келишинче эркин чоңойтконго аракет кылам да. Себеби мен өзүм жетпей калган нерселерге балам жетсе экен деп айтып да. Мен жетпеген нерсе, мен кийбеген нерсени балам кийсин, мен жүрбөгөн жерде балам жүрсө экен деп. Биз жаңы мисалы үчүн шаарга жол ачуучу болдук да. Ага чейин биз жактан мисалы үчүн агаларыбыз келип кетсе, биз жаңыдан ушу шаарга келип биз шаардык болдук. Менин балдарым шаарда өсүп тарбия алгандар, шаарда окуду. Көпчүлүктүн ичинде өстү. Биз тартынып кыла албай жүргөн нерселердин баардыгы буларга доступный азырча. Бардык билим десе билим, илим десе илим, бардык шартта биздин балдар чоңоёт. Жеби, мисалы үчүн биз жегибиз келген нерсени ата-энебиз алып бер десек да ошо нерсе жей албай калышыбыз. Мисалы үчүнчү. Ошол эле алма жана айтып аткандагыдай конфеттер бирде болсо болчу эмес. Азыр баары бар, мисалы үчүнчү. Эмне десе оозуна кармайбыз. Бизде баары бар, бирок эмне жок дейбиз. Бизде баары бар. Туура айтасыз. Баары мүмкүн, ар бир үйдө 10дон ар бир үйдө 5 киши болсо 7 телефон бар. Бизде баардары жашоо. Ынтымак жокпу, э? Жок, ынтымак деген кандай мындай биригип биримдүүлүк жок сыяктуу да, мисалы үчүнчү. Ушундай эгоисттик неме болду, бар болуп калды, пайда болуп калды. Ар ким өзүнүн гана жанын коргоп, өзү үчүн жашагысы келип, өзүнүн комфортунда болгонун каалап калды да, мисалы үчүнчү. Биз мисалы үчүн бирибизге кийип чоңойдук да. Ошентип атканда. Эми биз мисалы үчүн болбой эле батышты жамандап атабыз, бирок биз болбой эле ошол батыштын менталитетин тартып баратабыз. Моюнга алыш керек, э? Моюнга алышыбыз керек. Бирок мен каалайт элем, бизге нукура кыргыздын салт, каада салт менен менин балам чоңоюшун каалайм негизи. Өзүм да ошону эле жакшы көрөм. Себеби ал кезде улуудан кишиге ийменүү, улууну урматтоо, кишини сыйлоо деген нерселер, айылдын бир өзүнчө ошол айыл деген нерсе бар болчу. Ошол айыл аксакал бир нерселерди чечишүү. Азыр аксакалды укпай эле акчалды угуп калды, мисалы үчүн ушундай болуп калбады. Баягы бул нерсе мүмкүн мурда деле болгондур. Баягы оозу ишик болсо да байдын уулу сүйлөсүн болуп деген замандар кетип мындай жашап калдык да, ушундай болуп калды. Эми мен балама кандай тарбия? Мен болбой эле эркинирээк болсо дейм ойлойм. Эркин ой жүгүрткөнгө, баланы кыспаганга аракет кылам. Баягы менден коркуп эле мен эмес, мени менен эркин сүйлөшкөнгө менин балам жетсе, өзүнүн оюндагысын ачык айтса, эмне болушун кааласа мен кээде кеңешем. Мен атам менен эркин эле сүйлөшүм. Коркоттун да өкөсү көп маектешчүбүз. Корксоңуз дагы бетме отуруп сүйлөшөсүңүз, э? Бетме бет, аткалчы каштырып алып дайыма кеңешчүбүз. Дайыма кеңешип окат кылчубуз. Мага мен атамдын ошонусун жактырчумун. Мени менен кичинекей баласын укпай, мен менен кеңешчү кадимгидей. Мен дагы ушу бала менен уже чоңоюп калдым анан. Анан айтып сурайм Барсбектенчи. Барсбек, оюңду ачык айт. Мени менен эркин неметкенге аракет кыл. Эмне болсо мен турам. Мен сен жамандык нерсе болушун каалабайм. Проблема болуп калса мен чогуу чечишкенге аракет кылам деп 14-кө келип калды. 14-кө? Мындай суроо да байке.
Жеңилбек карасаңыз, сиз ошол атаңыз менен сүйлөшкөн мезгилдечи, мурда канча жаштасыз болчусуз эле? Мен кичинекей кезимден баштап эле жаңа айтпадымбы, атам аябай жардам бергим келип ушундай ашыкча түйшүкчүлүгү кандай ушундай болчумун. Түнчүндө туруп алып эле мал карап эле атама асман чак эле туруп алчу. Кой туруп калбасын. Уже молодец деген сөз угам дегендей. Ошончун анан түнчүндө ошол малды карап, мени кара деп айтчу эмес. Бирок ошо атаңызга жагыш үчүн ошондой нерселерди кылчумун. Эми балам азыр менин балам антпейт мисалы. Айтып атсам делечи. Айтам меничи ушундай болчу деп өзүмдү деле пример келтирсем. О, папайым сиз кыйын болчусуз, ооба, андай эмесмин мен, андай эмесмин деп. Суроо мындай болуп атат да, Барысбек мисалы үчүн 14 жашта. Сиз айтып атпайсыз уулуңузга эмнеге эмне үчүн менен сүйлөшпөкчү. А сиз ошол кезде эле атаңыз менен сүйлөшчүңүз экен. Ошондо канча жашта элеңиз? Ошо ана мен дагы бирден 12-13 жашта ушундай эле кезде. Мына менин деле мындай жашоо мөөнүмдечи атам раматылык өтүп кеткен, бирок атам 40та болгондо мен деле 14 жаштамын деп коюңуз. Ошол кезде мен 40та эмес, даже 50дө экен да. Мен атам менен сүйлөшө албайсың да. Андай чоң мындай ушундай ал кезде чоң эле болчу да бизгечи мындай серьезно отуруп сүйлөшүп бирден О, мен коркчумун. Атам да мага келип андай айтпачу да андай сөздөрдүчү. Ошол үчүн мен сизден ошол суроону. Атам эмнегедир мага ишенчү. Мен ошол нерсени билчү болушум керек деп ойлойм да. Ишенчү да. Анан өзү деле бир керес сыяктуу кылып айтып, мындай бир туугандарыңды жакшы кара деген нерселер. Мен бир туугандарыма деле айтып аткан эмесмин. Баш көз бол. Кичинекей болсоңуз дагы. Ошолорду айтчу да. Ошолордун арасынан сизди түйшүкчү, анан бир туугандык эмес, жүрөк энем, акыркысын болсо дагы ушу бир туугандар берет деп менимче ошо керезинске айткан окшойт да. Балдардын арасында болот го жана өзүнчүл бала болот. Анан бир туугандардын акыркы бир сом болсо дагы берип жардам берген дагы бир тууган болот. Ошолордун арасынан сизге айткан. Эмнегедир атам мени жакшы көрчү. Мындай мен кылган нерселер жакшы болуш керек деп ойлойм да. Ами сиздей бала болсо түнкүштө чыгып чыгат. Касиле ата жакшы көрмөсүн. Андай баланы. Кандай сагындыр бала. Жакшы. Мен ошол күндөрдү кадимкидей сагынам. Кээде баягы немеде жүрүп, мындай физически мындай аткарган жок, ушундай жумуштарды аткарган, анан айылдагы короону, ошо айылды сагынгандыктан го дейм. Козу көтөргөнүңдү, жаңы туулган козуларды көтөрүп алып, типу жаңы. Кече телефон чалсам айттыңыз го, чөп чуп жүрөм деп. Сиздики да жер таңдоо. Ошондон улам жер таңдооңуз эң окшойт да, этаж таштап чыгыңыз эле. Ооба. Жер үй жагат мага. Мындай кыймылдап турган жакшы көрөм. Кыймылдап мындай. Кора-кора оңдоп сүздөп. Мен мындай жумуштан мындай, жумуш тандабайм да. Жумуш тандабаган адам. Балким актер болбогонуңузда кайсы кесипти аркаламакчысыз? Мен өзүм экономист, юрист, же ушу сыяктуу же мугалим болсомбу деп ойлоп жүрчүмүн. Мен баланын ойлору мындай. Бирок мен эмне жумуш болсо деле коллективдин ичине батып жакшы эле адис болмокмун. Ал жумуштарды делечи. Математиканы да жакшы окушум. Өтө эле мактанып кеттим окшойт да. Ошо эле. Чөтөрүн кылабыз деп. Азыркычы, азыр нарындыктар мактанганда таластыктар ары эле алып депчи. Ошондой болот. Адамды кызартып коюп. Эмес, чыңгыз мырза, бул канченчи жайыңыз? Бул 46-нчы. Кандай болгондо деле бир орто жашка келипсиз, атты карап бир сарайсып кылгангачы. Анан менде мындай суроо пайда болду да, сиз тарапка. Эмнеге өкүнөсүз? Эмнеге сүйүнөсүз? Өкүнүч адамда керекпи же ушуга топук кылганыбыз жакшыбы? Жок, эми бул аткарылбай калган нерселердин да армандуу нерсе. Албетте өкүнүчтөр мындай көп эле болот болуш керек, бирок эң өкүнгөн жерим ушу ата-энем деле өтүп кеткендеги, эрте өтүп кеткендеги. Мында калган нерселерди
жасасаң болот. Жетсең болот, оңдоп кетсең болот. 60-ка чейин убакыт бар, Адам биз кыргыздар жалпыбызда. Мен деле жалпым айтып аткан менен мындай. Көрсө биз көп нерсени уйку менен этибар албай өткөрөбүз. Жашоо ушунчалык өзүңүз айткандагыдай өтө кыска. Билген кишиге. Анан дагы бир өкүнгөн жерим ушу жалпылыкка көбүрөөк нетип бартат окшойбуз. Окубайбыз биз. Окубайбыз көп нерсени. Окубайбыз деген китеп окубайбыз. Китеп окубайбыз, маалымат дегеле көп тем окуунун ичинде көп нерсени үйрөнбөйбүз. Кыргыздар ушунчалык тоо келчибиз да. Болот да дегенге аябай көнгөнбүз да. Болот да. Адам өзүнөн деле окшойт. Мындай иштемчилдик менен бизден дагы аябай иштемчил адамдар бар да. Ошолорду көрүп, кээде суктанып кетем, да, иштеш керек депчи. Анан болбой эле, анан шүгүр деп коесуң, ошо Кудайга шүгүр. Но бирок дагы көбүрөөк иштеш керек да негизи. Уктабай. Жакшы өрөсүз. Жок. Уйкучу эмесмин мен. Ошон үчүн жанагы тинчинде туруп алып мал карап жүрөм да. Эмнеге сүйүнөсүз? Эмнеге сүйүнөм? Сүйүнүчүм ушул тапкан 3 балам, ошону айтайын деп атам. Ушул балдарым ден соолукта болсо, балдарым мен каалагандагыдай балдардан болуп өсүп чоңойсо, кызым бойго жетип калды, кызым бир жакшы жерге кетсе, жакшы жерден кудасы өкүтсөм, деген бир жакшы. Босого деле турбайбы? Кеткен атат. Кайсы жакта? Эрте кет деп атам. Эрте кетип атасызбы? Сүйлөшүп атат негизи, анан бар го. Мен деле өтө чечилип, кыз киши неме болуп атпайбы? Бирок апасы менен кичине сүйлөшүп калып атат, анан мен бирок акыркы күндөрү кичине кийдигише баштадым. Эми жакшы күйөө болушту мен да каалайм да. Ошон үчүн кыз киши, аял кишинин жаңылып алганы өтө жаман. Жаңылышты кетирген. Кызым менен кеңешет мындай. Буга чейинкисинин баардыгын кеңешти. Кызым мен экөөбүз кеңешип келдик. Эми бул жагына дагы кеңешип коюш керек, сөзсүз түрдө мындай көзөмөлгө алып туруш керек баланыча. Анткени бул учурда деле жар тандоо өтө кыйын нерсе. Ал түбөлүктүү нерсе. Өмүр бою өкүнүчтүү болбош керек да. Ошондон эми ал айтып атканда кичине ашыкпай кетирип алышы мүмкүн. Анан түбөлүктүүлүгүн кара. Бүгүн эле жакшы сүйлөп койсо эле, жакшы экен деп жаңылып алба. Мүнөзүн кара, ары кара, бери кара. Ошонун баардыгын. Анан эң негизгиси бала жакшы болсун дейм да. Бай экен, анан тигиндей экен дейт. Биз эң экөөбүздө эчтеке жок болчу. Биз ушул кезге жеттик. Ал калган нерсе табыла турган нерсе экен. Ошондон эң негизгиси мага сенин бактылуу болушуң. Сенин жолдошуң мага жакшы күйөө болуш да. Анын калганы куда сөк, андан өткөнү эсиле кудаларым менен жашташ жакшы болуп калса, ал да сон болмок. Бирок сон коюн колтуга алышып. Эми кара деп атам, мен буйруган нерсе болчу. Бул мындай экен да. Анын маңдайына жазып койду уже. Бар, биз ойлонуп атабыз. Мен ойлонуп атам, ушундай болсо экен депчи. Бирок анын маңдайына жазылган ал нерсе. Уже жазылган, буйруп койду. Ну, ошентсе дагы кичине мындай кылып, жакшы ойлон деп, биздин кеңеш керек го деп ойлойм да. Бир себеп болуп калар депчи. Чыңгыз Мамаевдин күйөө баласы болуш үчүн күйөө бала кандай сапаттарга ээ болуш керек деген суроого азыр жооп бересиз. Барып колубузду жууп, мына балыгыбыз дагы бышып калды. Азыр балыгыбызды кооздошубуз керек. Чыгармачыл адамдын фантазиясы аябагындай күчтүү болот. Жаңыз мырзанын фантазиясы кандай экенин мен оюмча сиздер дагы күбө болосуздар. Кезек жарыктуу болсун, биздин каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар жана комментарий бөлүмүнө кирип баш багып комментарий калтырыңыздар. Биздин эфирден дагы кайсы каармандарды көргүңүздөр. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн бардыгы жактырган Блины Official'дын куймактарын силерге жасаганга камданып турабыз. Бизге
таптаза нукура айылдын каймагы. Ал эми кийинки кошулма ал бал. Ал эми дагы бир кошулма бар. Быштак. Куймактар даяр болду. Бисмилла деп даамдап көрөлү. Мындай даамдуу нукура азыктардан жасалган куймакты бир гана блинди оштаган салды. Жаңы санымды. Мынакей урматтуу замандаштар, кулай буюрса биздин балыбыз дагы даяр болуп калды. Назира жакшы эле көрдүм го дейм, Азыр жок, даамдаганда көрөсүз. Этеси де жакшы, этеси. Ооба, эми анда жай мезгили келип, элдин бардыгы витаминдерге баягы суу саптап коебузбу? Жаткан кези анда салат жасаганга киришели. Колдон келишинче, албетте. Мастер-класс көрсөтөт. Ооба, мастер-класс көргөзөйүн. Бул биринчи үстүндө туруп калыптыр, ошондуктан эми чоң эле кесип коелу, Сэр дегенде ошондой кесип коелу. Ошондой кесип коелу. Ошондой, ооба. Мындай эле кылып коелу. Баягы суроомо кайтып келсек. Суроо күйөөлө жөнүндө болчу, Күйөөлө жөнүндө. Чындыз байкем, күйөөлөн жакшы эле тааныйт окшоп койдум мен. Күйөөлөнү Чымда мен жок. Кичине алыстан угуп калып атабыз эми. Өтө жакындан тааный элекпиз. Бул мага жагыштын качети жок. Биринчи кезекте мага да жагыш керек. Биринчи кезекте менин кызыма жакса болду. Табит деген адам баласынын табити тиги болот да. Менин табитим башка, сиздин табитиңиз башка. Мага жаккан киши башка адамга, мага мисалы үчүн өзүм немкам жагат. Сыяктуу да. Менин кызым болсо да анын табити башка. Жок, кандай сапаттар жөнүндө сүйлөшүп атабыз? Сапат болсо эми эркекке мүнөздүү болгон сапаттар эле болсо болду. Өтө майдачыл эмес, даң жүргөн, өтө даң жүргөн да болбойт, конечно. Өтө тарсылдап кеткен эмес. Кыргызга мүнөздүү сапаттар бар го. Кыргызга мүнөздүү бизде ошол күйөө балага аябай нарын жакта аябай басым берет эмеспизби? Ыймандуу болсо эле болду го дейм мен. Ыймандуу болсо. Ыймандын ичинде баардык нерсе бар да, ыймандын ичинде баардык сапаттар бар. Анан эркекке мүнөздүү болгон сапаттар болсо, ошол болсо эле болду. Айтпашат го, эркек кылган дейт, анын дейт, айткан сөзүндө дейт. Анан мынакей сиз 46-га толдум дедиңиз. Бир ушул адамдарга жолуктуңузбу? Эркек болуп туруп, бирок ошол эркекче ишти аягына чыгарбаган, же бир эркектей болуп бир достукка бекинип тура албаган, эркекке керек эмес бир сапаттарга ээ болуп, бирок эркекмин деп жүргөндөр. Андайлар көп да. Андайлар көп чогулуп турасың. Алар менен 1-2 жолу сүйлөшөсүң. Андан кийин өзүң тандам болот да. Андан кийин жоктоп коесуң. Мамиле бүтөт, мамиле бүтүп коесуң. Өзүңүздөгү достукка кандайсыз мамиледе? Мен жакшы киши болсо аябай жакшымын. Жакшы киши болсо мен эч качан досту сатпайм. Мен неме бергенде, мисалы үчүн, мен сөз берсем сөз түрдө аткарганга аракет кылам. Эгерде жакшы кишиге сөз бердимби, мен аны кандай болбосун сөз берип алсам, эгерде анда сөз түрдө аткарам. Сөз бербесем, мен айтам да, мисалы үчүн, бул иш колуман келет дейм. Колуман келген нерсе болсо айтам. Келбеген болсо бирөөнү алдаган аябай эң жаман көргөн сапатым ушул. Бирөөнү калп эле колунан келбей туруп, жок, ооба мен ушуну кыйратам деп коет кээ бир адамдар. Анан эч нерсеси жок да. Алдаган кишини, алдамчы кишилерди, балдарды, мейли кыздарды деле алдаган кишини аябай жаман көрөм. Эң жаман сапат. Кишини үмүткөр кылып, же болбосо ага ишенип аласың да. Ошол эң жаман сапат да, мен эң жаман көргөн сапаттардын бири. Айт же айтпа. Экөөнүн бирөөсү. Айт. Анан сөзгө бекем бол. Сөзгө бекем бол. Болду. Чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө мына быйыл 25 жыл болду. 25 жылдан жок дегенде бир 4-5 концерт өткөрсө болмок да, сизге жарашпак.
эмгектериңиз жакшы. Тарахи тасмаларда, театрда ойногонуңуз, үн коштодуңуз мультфильмдерге, күчтүү каармандарга үн коштодуңуз. Ушундай бир чыгармачылык өткөрүүгө сиздин күчүңүз жетми экен? Эмне үчүн өткөргөн эмессиз? Буга чейинби? Буга чейин. Бир эле дагым деп эле чайын. Ар бир нерсенин өз учуру бар го дейм. Мен азыр 25 жылдан кийин азыр деле берип аткандагы эмнегедир кооптонуу. Анткени элдин сын пикири деген өтө кыйын нерсе да. Элдин талабына жооп бериш өтө кыйын нерсе. Сөзсүз түрдө кооптонуп туруп элге сак болуш керек. Баягы жакшы болуш аста жаман болуш бир паста дейт да. Анан көп нерсени күтүп алса эл сен ошол элдин талабына жооп бере албай калсаң, анда уят болуп каласың да. Ошондуктан баягы бул оңой нерсе эмес, жети өлчөп биргес дейт да. Жети өлчөп анан элге бир жакшы отчет берейин деп чечип алып, азыр ошонун ортосунда дагы деле ойлонуп жүрөм да, эмне болот деген мындай күтүүнүн үстүндө жүрөм да. Канчасында концертиңиз? Кудай буйрса 24-ндө. Июндун 24-ндө Кыргыз драмда болот. Кыргыз драма театры. Жакшы. Өзгөчөлүгү эмне? Концерттен биз эмнени көрө алсак болот? Кудай буйрса баягы мен үн коштогонду сиз айтып атасыз. Кино тасмаларда түштүк, театрда ойнодук. Анан мен ырдап чыга элекмин. Мында буйрса мен ырдаганым ушат. Өзүңүз ырдайсызбы? Дуэттерде барбы? Дуэттерде бар, өзүм ырдайм. Ошону көрүшөт. Мен тарчөйрө билишет менин ырдарымда. Жакшы ырдайм. Бул жерден кичине мактангым келбейт эми. Себеби дегенде мен мурда ырдайм го деп ойлочумун да. Жакшы ырдайм го деп ойлоп жүрчүмүн өзүмчү. Көрсө баягы бөдөнүндө касапчы сойсун деген сыяктуу алпарчылыкта өзүнчө жөндөм, баардык эле киши алпарчылык боло албайт. Болсом дегендер көп. Баардык актер болгусу келет, бирок актер боло албайт. Ырчы болуш деген дагы өтө кыйын нерсе экен да. Ошондуктан эми баягы даап ушуга ырдап чыгайын деп атам эми. Бирок мен ырчы эмесмин. Аны моюндай баштадым, кийинчерээк. Баягы бир жакшы сөз бар. Бир музыкант болот экен. 24 жашка келгенде мен эле дептир да. Мен башка эч ким жок дейт. Ал бир 30дарга чукулдап калган кездерде мен анан Моцарт дептир да. Анан 35ке чукулдап баратканда дагы ойлонуп туруп, жок. Моцарт анан мен дептир да. Анан кийин Моцарт эле экен деген сыяктуу. Анан дагы концертте азыр концерт берди, аша концерт кылып салат го. Дагы чыгармачылыкка инсандарды чакырып, сизде андай барбы көрүнүштөр же бир гана өзүңүздүн? Жок, ошо көрүнүштөр бар. Бар, Себеби мен баягы той сыяктуу катышып алышып жүргөн, мен сыйлаган, мен жакшы таланттарымды сыйлаган, баалаган, мени сыйлаган адамдар бар да, менин досторум бар да, аларды эми чакырбай койсок болбойт. Сөзсүздө катышат ооба. Театрлашкан барбы? Мен өзүм эле жалгыз бере берсең тажап кетишпейт да. Спектакль койго? Пролог болот. Алкулдан баягы эл мен алкулдап таанып калдым. Мен эми өзүңүз айткандагыдай көп нерселерди баягы образдарды камтып берейин деп ойлодум. Эми анын баягы фильмде кетет. Анда тематика бузулуп калчудан болот. Мен тематика жагындагы карадым баягы. Тегде мындан алсаң тематика бузулуп кетчүдөн. Ошондуктан эми өзүмдүн көз карашымда бир нерсени түзүп алдым. Ошол түзүп алуу менен концертте бир линия, сюжет болот. Сюжеттик линия. Ошо менен алып чыгып кетейин деген ошондой ой менен сценарий түзүлүп калды, ошону менен бартабыз. Концертке билеттер чыга баштады? Кудай буйрса чыгып, белдер алып атат, суроолтордор болуп атат. Жакшы. Жакшы замандаштар, эгер сиздер дагы биздин Чоңуз Мамаевдин көрөрманы болсоңуздар, чыгармачылыгын бааласаңыздар, анда сиздерди биз Кудай буйрса 24-күндө, Кудай буйрса 24-июнда Кыргыз драма театрында күтөбүз. Кудай буйрса мен дагы барам ал концертке.
абдан күчтүү болот. Менимче бул сиздер тараптан да бир жакшы колдоо болсо керек. Биздин байкебизге 25 жыл бул кандай деген чоң эмгек. Бул тушоо кесүү мындайча айтканда концерт эмес, ошого барыңыздар, келиңиздер. Кудай буйрса жакын арада менин расмий Instagram баракчаман дагы биз Чыңгыз Мамаевди түз эфирине чакырып, Кудай буйрса, түз эфирден эң кызыктуу суроо берген биздин көрүүчүлөрүбүзгө билеттерди дагы таратабыз. Ошондуктан чамданыңыздар, ушул Чыңгыз Мамаевдин Instagram баракчасына да катталыңыздар, баракчасына да белгилеп коемун. Жакшынын бардыгы алдыда дейли. Эми Чыңгыз турмушчу андай тууранан тырмыш деп коюшат да, анан туш керек, кайра муш деп да. Анан кийин муштайт эми оор нерсе да. Анан сиз да ошол оор турмуштан өтпөдүңүзбү? Сиз ошодон эмне сабак ала алдыңыз, айтыңызчы ошону. Назира, сен уже айтып койдуң. Турмушта агынагатуу суусу, ашуусу бийик, асказоосу, турмуштун ачуусу, таттуусу, кайгысы, шору деген сыяктуу турмушта көп нерсе болот экен да. Аны баягы неме кылып, аны каалайсыңбы, каалабайсыңбы, маңдайыңга жазылган нерсе болобу деп калдым да. Ошону сен ыйлайсаң да, сыктасаң дагы басып өтөсүң. Пешенеге жазылган нерсеничи. Ошондуктан эми бул нерсени мен жүрөгүмдө бир так бойдон калып калат го деп калдым. Бирок эми мен эстегенге аракет кылам. Андан качкандан эмес, просто бардык нерсени мындай жакшы ой менен нерсең, адамда мындай аура бар да. Жакшы энергетика бар, ушундан жакшы нерсеге анын кечке ошонун арасында жүрө берсең, өзүң дагы неме болуп кетчүсүң. Бирок болду эле ушундай учурлар жанагы процесс деген эң бир эме болуш керек, сиздер күткөн, мына үйгө барам деп аткан жерде процессти жылдырып койсо, же сотура эмес бир чечим чыгарып, сол процесстерди улана берсе, үмүт деген, болду ушундай эмке токтотчу болуп бар, камалып кетсем, камалып кетейинчи, болду, үйдө тынч отуруп алчы деген бир учурлар болду сизде? Эми андай нерселер аябай бүйдү да сизчи. Күнүгө болот. Күнүгө болот андай нерселерчи. Үмүттүн шооласы үйт деген сыяктуу. Ал нерсе күндө болуучу, күндө эмес, мүнөт сайын болчу нерсе ал. Мүнөт сайын. Анан ошондуктан бул дүйнөдө эмне керек? Ишеним деген нерсе бар да. Ишеним, өзүң таза болсоң, ак болсоң болду. Ишеним. Только өзүңдү өзүң гана жеңишиң керек. Өзүңдү өзүң жеп, өзүңө гана ишенишиң керек. Башка эч бир кишиге ишенбешиң керек. Анан сабырдуу саралтын, сабырдуу болушуң керек, кайраттуу болушуң керек. Ыйлап сыктай бергенде пайда жок. Жашоого деген дайыма позитивный мындай жакшы ой көз карашты болушуң керек да. Жакшы болгонго аракет кылыш керек адам. Болду. Ошондо гана Кудай Алла Таала жакшыны сүйлөсөң жакшы болот. Жаманды сүйлөй берсең жаман эле болосуң. Биримдик, ынтымак болду. Эли журтуң бар, өзүң иштеген ишиң бар. Эч нерседен коркпош керек. Алла Тааладан гана корк. Башка жандуунун баары бирок айтып коет. Кишиден коркуш керек депчи. Жаман кишилерден коркуш керек. Кишиден коркпо дейсиң, бирок мен ошо кишиден корккон нерседе өттүм да. Анан баягы мындайдан коркпо дейт го. Ал илгерки ата бабалардын сөзү да. Ай, ти түшүңдөн коркпо же мындан коркпо, тигинден кой. Өлгөндөн кой, басам ошону эстей алып. Өлгөндөн коркпо. Өлүктөн коркпо. Тирүүдөн корк деп коет эмеспи? Вот тирүүдөн коркуш керек экен да. Тирүүдөн. Өлгөн өлдү. Тирүүдөн коркуш керек экен. Неме? Негизгиси эч кимден коркпош керек. Алла Тааладан башка эч кимден коркпош керек. Чыңгыз байке, бир суроо. Ушу алдыда Кудай буйрса 24-июнда мына жакшы бир манай болот экен.
чакырып атат. Ошо жөнүндө бир айтып кетпейсизби? Эл журтка. Эмне үчүн концертке келиш керек? Эмне үчүн концертке келиш керек? Неге именно 24-июнда ар бир биздин көрүп турган ушу биздин эфиристи, биздин ушу канча жылдан бери иштеп аткан эмес, ушу бүгүн сиз биздин коногубузсуз. Биз дагы ошо сиздин концертиңизге сүйүнүп атканыбыздын айынан сиздерди чакырып, сиздин ушу майрамыңызды биз менен чогуу бөлүшүп, бүт нерсени айтып берсин деп ошону айтсаңыз абдан сонун болот да. Албетте, Назира сиздердин чакырганыңарга чын жүрөгүмдөн ыраазымын. Алгач ыраазычылык билдирип алайын. Кудай буйрса эми бир жүрөгүбүздү тазалап, бир жакшы эс алдын үстүндө ошо мен ошо чыгармачылыгыма күбө болуп, анан менин өз колтанган дейинби жүрөгүмдөн чыккан бир жакшынакай ырларга да күбө болосуздар. Өзүм ырдайм, андан сырткары ырда жазып жүрөм. Акыркы күндөрү жакшыдыр, жамандыр ошол ырларымдын жаңы бет ачары болот. Поэзия кечеси дегендегидей ошол поэзиялар менен бөлүшөм. Анан мен тилегеним элим жакшы отуруп эс алып кетсе деген бир иш аракеттин үстүндө болуп атам. Мен Кудай буйрса элим концертке келген кишилер бир өкүнбөйт деп атам да. Себеби дегенде мен мыкты жакшы досторум ырдай турган болуп атат. Мен өзүм жаңы жакшы нерселерди көргөзөйүн деп атам. Ошондуктан эми бул нерсеге батынбайт элем да мен. Жакшы кылбасам, баягы жакшы болбойт десем, анда батынбайт элем. Кудай буйрса даярдыктар жакшы. Ошондуктан мен жалпы кыргыз элин чакырып кетет элем. 24-июнь күнү Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында ошол саат 6-да кечеме келип күбө болуп кетишиңиздерди чын жүрөгүмдөн тилейт элем. Сиздерди чакырып кетмекчимин. Ооба жакшы. Азыр кассада билеттер сатылып баштаптыр. Ошондуктан шамданыңыздар, кыздар жана балдар, бизди көрүп жаткан каттаучулар. Биздин балык дагы даяр болду. Келиңиздер, чогуу даамдап көрөлү деген кечейлик бир суроо. Үйдө негизгисинен менин эмкам мен эле жасайм деп койсу бирок менин эмкам жасайт көпчүлүк учурда. Эмка жакшы биз өзүн сүйүп, жакшы көрүп, үй бүлөбүз менен жеген жакшы тамактарыбыз бар. Ошо эмканын кайсы тамагын жакшы көрөт дайыма жасап Эмка биз этке жакынбыз, нарындыкпыз да, билесиз. Эт токмуш салат. Этти тим эле былкылдатып аябай салат, анан камырды айда жакшы жайып, картошкасын салып, беш бармакты аябай сонун жасайт. Бизге кыргызга мындай салт болуп калган тамак го, жакшы баары эле жакшы көрөт болуш керек деп ойлойм. Анан эмканын мантысы аябай жакшы. Бир күнү келип конокко чакыралы. Жеп атасыңыз, Кудай буйрса сиздин мантыңыздарды жасатабыз. Эмканын мантысы аябай жакшы. Эмка самсыны да жакшы жасайт. Тандырный самсы элес, ойлоп кетпесизге. Кадимкидей духовкага бышкан. Аны да жакшы. Самсына да барабыз. Жок, менде да суроо болуп кетти. Пловду жакшы жасайт. Кадимки түштүктүкү плов эмес, биздин өзүбүздүкүн неме жакыныраак кылып жасайт, аны да жакшы жасайт. Жаркокту биз нарындыктар жаркок деп коебуз. Жаркок деген тамагыбыз бар. Аны да жакшы жасайт. Мен деле мисалы үчүн Болгон эле дежурствону сизге берген, ай чикен бир сонун тамак жасачы, мен бүгүн эс алайынчы деген. Азыр дегенчи аябай оңой болуп калады. Тамак жасоо оңой. Поварлыкты бүтпөсөң деле, мен жанакы интернеттерди, тиги немелерди окумуштап өтөм да. Анан интернеттен ачам, продукттарды алып келип алам. Карайм бир сыйра канча грамм кошулат. Эринбей туруп граммга грамм бүт барын өтөм дагы. Мен грузиндердин, азербайжандардын тамагынан бери жазып салам. Кашляма, сашляма, тигиндей, мындай, неме дегендердин баардыгын мен өзүм жакшы көрөм. Мындай неме кылып жаным.
ошо эксперимент кылып эксперимент кылгандарынча анан мен тамам жасаган тамактарым балдарыма жагат. даамдуу болот. Анткени эркек киши Анан биздин тамакты кечке жасай берме адатым бар. Бирөө жаап калдыбы бүттү. Өткөндө ганфан 3-4 күн ганфан оозунан чакчакла. Болду папа токтотуңуз ганфаныңызды деди. Тойго чакты лагман болсо да ошондой кылам. Мисалы үчүнчү мен экспромтом жана мындай жасайт го момундай. Анан мен эксперименттерди аябай кыйын жасайм да. Чыңгыз байке, анда 24-тен кийин бир грузинский тамак. Тамак анда. Пожалуйста, келгиле. Бизде конок келгенде өлө жакшы көрөбүз. Ооба, сиздер конок тоскондо. Конок тоскондо МК да жакшы көрөт, мен да. МК өзгөчө жакшы көрөт да, анан келгенде с удовольствием эшик ачык. Рахмат. Айтып койсоңор эле биз даярданып күтүп турабыз, Кудай буйрса. Жакшы. Келиңиз эмне? Даамдап көрөлү, келиңиздер. Мына жакыныраак алып алалы. Эркек кишиден чоң сүйүп калдыңыз. Бисмилла. Биздин чайыбыз кайнап чай. Найза Нурдөлөт тепиңер эфир алып барып калган а? Ушул менен оозуна салып элек деп. Ал деген Копоевдин бир фильминде эмеси да? Үн корсосу. Деген. Сон. Балыктан оз деп көрүш керек. Бул кайсы нарын дарыясын карап көрдүңүзбү? Чынында чынында жакшы экен. Мен оозума салып анан дедим. Копоев оозуна жетелеп келем. Шундай окумуш айлагандай. Кандай болупту сизге? Сонун. Аябай даамдуу болуптур э? Сочный болуптур. Мен да корктум эле. Окумуш. Бирок биз аябай Лимон болгондо олгош бир сон болду го. менде бар лимон. Азыр чай кайнаганча отуруп чай иче, лимон жейли деп койгон. Азыр замандаштар, биз мынакей эфирдин соңунда дегустация кылдык. Тамак аябагандай даамдуу болуптур. Азыр чай кайнагыча лимондон сиз жогоруда айткандай сырып, аябаган нан менен, нан жок тамак жебейт го. Нан менен соонуп, чай менен ичип, маегибизди улантабыз. Бирок бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр менен биз коштошолу. Анан 24-түндө болчу концертке дагы бир жолу чакырыңыз. Балким бир байланыш телефондор болсо, каалоо тилектериңизди ушул экран аркылуу билдирсеңиз. Чоң рахмат, Назира. Урматтуу кыргыз элем. Сиздердин жалпыңыздарда 24-июнь күнү Токтогул Абдымов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында болчу өзүмдүн жеке кечеме чакырмакчымын. Сөз түрдө келип кетиңиздер. Менин кубанычым менен бөлүшүп кетсеңиздер, мен абдан сүйүнмөкчүмүн. Ошондуктан баарыңыздарды ошол 25 жылдык кечеме чакырып кетмекчимин. Ооба замандаштар, Кудай буйрса биз дагы жалпы командабыз менен барабыз. Келиңиздер, Чыңгыз байкемди колдойлу. 25 жылда кандай деген жолдорду басып өттү. Менимче сиздерге дагы кызык болсо керек. Концерт аябагандай жакшы даярдыктар менен азыр жакшы команда менен, ден күч менен сиздерге даярдалып жатат. Болгону келип жакшы бир эс алып кетиңиздер. Аты жөнүм Назира Бердиулова, кадр сыртында Замир жана Алардан студия. Кудай буйрса экран аркылуу жолугушабыз. Саламат калыңыздар.